Композиция мыйзамдарын, эрежелерин, ыкмаларын билүү, эстетикалык жактан калыптандырууга, элементтер аркылуу идеяны берүүгө, көлөмдүү нерселерди тегиздикке чагылдырууга үйрөтөт. Композиция чыгармага биримдик, бүтүндүк берип, анын компоненттерин бири-бирине жана бүтүн чыгармага бириктирип туруучу көркөм форманын эң маанилүү уюштуруучу элементи. Композициянын мыйзамдары айлана чөйрөнү кабыл алуудан, дүйнөлүк көркөм сүрөт тажрыйбасынан келип чыккан. Бүтүндүк мыйзамы. Композициялык чыгарманы ар кандай көп элементтерге бөлбөй, бүт элементтер менен шайкеш келишип, бүтүндүктө көргөзөт. Бүтүндүктө сүрөт, түз, сюжет баары биригет. Баш ийүү мыйзамы. Бул композициялык борбордун даана көрүнүп, негизги элементке баш ийип туруусу. Теңдүүлүк мыйзамы. Бул композиция элементинин көлөмү, формасы, бою менен теңдүүлүгү. Композициянын эрежелери жана ыкмалары. Доминанта композициянын эң башкы элементи. Бардык элементтер доминантага баш ийишет. Баш ийүү мыйзамынын негизги каражаты. Симметрия огу боюнча элементтердин шайкеш келиши, теңдүүлүгү, тегиз жайгашуусу. Симметрия теңдүүлүк мыйзамынын негизги каражаты. Асимметрия бул элементтердин тегиз эмес жайгашуусу. Нюанс бири-биринен аз эле айырмасы бар элементтер көбүнчө түс менен берилет. Бир түстүн экинчи түскө билинер-билинбес болуп өтүшү. Контраст композицияда карама-каршылыкты көргөзүп турат. Акцент көп элементтердин арасынан башкача болуп, айырмаланып турган элемент. Аналог композицияда бирдей же бири-бирине окшош элементтер. Динамика эрежеси элементтердин кыймыл-аракетин көргөзүп турат. Статика бул динамиканын карама-каршы эрежеси, композициянын кыймылсыз абалын көргөзөт. Ритм бул композициядагы элементтердин аныкталган аралыктарда кайталануусу. Тапшырма. Ушул көрсөтүлгөн ар бир үлгүлөр боюнча өлчөмү 14x14 см болгон кагаз баракчаларына гуашь боекторун колдонуп композиция түзгүлө. Аткарылган жумуштарды электрондук түргө өткөзүп, колледждин билим берүү порталына текшерүүгө жибергиле.